Эгерде сиздерди жакынкы күндөрү границага кирди чыкты маселеси ойлондуруп аткан болсо, мен сиздерге ишеничтүү айдоочу Мухиддин абабызды сунуштап өтөйүн. Айдаган автоунаасы алыскы жолго ыңгайлуу жана комфортный Альфард автоунаасы границага жөнөрдөн алдын сиздердин документиңиздерди черный список жана золотая коронадан текшерип анан жөнөйт. Жумасына 7 күн, суткасына 24 саат бою телефон номерге звонокко өзү жооп берет. Адреси боюнча айта турган болсок, метро Проспект Мирада жайгашкан ушул торговый центрдин алдындагы стоянкадан тапсаңыздар болот. Андыктан барыңыздарга ак жол тилейли. Тонар, ассаламу алейкум. Жалпы катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы, урматтуу авто сүйүүчүлөр. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Буюрса, бизде Бишкек шаарынан көрүп турган степ-вагон автоунаасы сатууга коюлуп атат. Чыгарылган жылы 2003, кыймылдатыштын көлөмү 2 объем автомат коробкада. Өңү кап-кара жемчуң туугандар. Состояниясы боюнча только айдаш керек дейт. Только айдаш керек варианттары боюнча мен алгач айтып коеюн и баасын дагы айтып коеюн. Варианттары Toyota Estima же Toyota Alphard автоунаалары болсо алмашуу жолдорун карайм дейт. Учет айырмасы жок дейт. Кала Абхазия, кала Армения машина эле жакса болду деп атат. 03 Баткенский экен, сразу оформить этип береткен. Баасы боюнча $10,500 коюлду. Дагы жакшы соода кылсаңыздар түшүп берет экен. Машинанын бирок состояниясы өтө жакшы экен. Аркага эле 2 дөңгөлөк алыш керек, болгону ошол дейт. Мына көрүп турасыздарбы? Краска да ойнобойт. Идеальный экен. Вообще сонун экен. Так, арт жактары боюнча дагы бар жок ордунда. Көрүп атасыздар. Немелерине чейин коюп коюптур, брезговиктерине чейин. Так, сырты боюнча көрдүңүздөр. Бир дагы точкасы жок кузовда. Эми ички салон боюнча мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Бисмиллахиррахманиррахим. Охо, анасага. Honda степ-вагон. Так, оталдырып көрөбүз. Пробеги 329 миңге чукулдап калыптыр. Жакшы экен. Караңыздарчы. Мафон. Так, жакшы. Так, кошумча айта кетчү нерсе, японский сборка, комплектация базовый болот, степ-вагондорду билесиздер. Лобоюнда гана трещина бар экен, мындай үстүнө чыгып кетиптир. А так калган жактары боюнча идеальный экен туугандар. Так, жакшы. Эми мотор жактары боюнча дагы көрсөтүп коеюн. Так, капотун ачып бергин. Мотор жагын. Арт жагы боюнча жакшы цилиндрлер иштейт. Резиновый полик экен, эң негизгиси. Мындай жуй бербейсиздер, мындай бир сиреле ачып коесуздар. Жакшы болот. Так, ички салондору, чехолдору бар жок ордунда. Так, глюштил боюнча куп-кургак. Ох, кичине бир нерсе ысыгыраак экен. Боковой эшик электрический. Так, тытылган, баягындай сарапина болгон жерлери жок. Таптаза экен, көрүңүздөр. Так, эми мотор жагы боюнча. Мотордун капоттун крышкасы чечилген эмес. Таза экен машина. Көрүңүздөр. Экрандар боюнча, экрандар да таза. Караңыздар. Таптаза экен. Мотор май ичпейби? Мотор ичпейт, а? Кондиционер иштейби? Кондиционерге чейин иштейт экен туугандар. Кыскасы, алдың только айдаш керек экен да. Болду, жауап кое бериң. Баасы боюнча $10,500 коюлду. Варианттар боюнча айтылды. Estima Alphard болсо, учет Армения болсо дагы боло берет деп атат. Эртерээк чалып жетишип калыңыздар. WhatsApp номерди коюп коебуз видеонун темасыга. WhatsApp деп туруп, эсин номерин коюп коебуз. Чалып байланышып көрүңүздөр. Оке. Ондай машиналерди кече кийинки видеолордон көрөсүздөр. Жанагы авторынок боюнча тартылган видеолор 11.000, 11.800, 10.000, кыскасы 10.000дин үстү кетет экен. Арменский учеттор дагы ошондой экен. Бул болсо кыргызстанский документ жагы таптаза Кыргызстанда айдалган машина. Мына ушундай туугандар. Бизден ыраазы болуңуздар. Келерки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.